Кара Суу районунун Алатуу айылындагы Маданият үйүнө айылдын таланттуу кызы Чынара Эргешованын ысымы берилди. Иш-чарага анын замандаштары, шакирттери, айылдыктар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышышты. Ушул жерде жашап аткан элине ыраазычылыкты билдиремин. Анткени сиздер баалап ошол адамдын маданиятка сиңирген эмгеги бар экенин баалаган үчүн берилип отурат. Чынара Эргешова өмүрүнүн акырына чейин элдин маданий рухун көтөрүүгө салымын кошту. Санкт-Петербург шаарында Ырыспай Абдыкадыровдун ырларын дүйнөгө таанытуу максатында фонд ачып, концерттерди уюштуруп келген. Анын замандаштары фондду улантууну көздөйт. Эми ушул катын коюлганына бүгүн сүйүнүп, кубанып турабыз. Ушул эжем түзгөн мына Санкт-Петербург шаарынан, Ноокенден, Жалал-Абадтан, Кадамжайдан, Баткенден, Тажикстандан, Өзбекстандан өкүлдөр келишти. Бүт ачкан клубтар. Ошол Ырыспайдын тобу деп ырдын пири Ырыспайды ушундай клубтарды жерлерге ачып иштеп келгенбиз. Эми ушул буйруса дагы күч аракетибизди жумшай беребиз. Эмгегин биз алга сүрөп, ушул аракетти жасай беребиз деген үмүттөбүз. Чынара Эргешованы замандаштары эл үчүн күйгөн мыкты чыгармачыл инсан катары эстеп калышты. Кыргыз, орус, казак, өзбек тилдеринде эркин сүйлөп, элден чыккан таланттарды колдоп келген. Эң негизгиси ушуну биз кубанып атабыз. Эжекенин туура берилди ысым. Анан өмүрү кыска экен, айла жок, бирок тирүү болсо көп иштерди жасамак деп ойлоп калдым да. Айтсак, Чынара Эргешова 1960-жылы Кара Суу районунун мурунку Акташ айылында жарык дүйнөгө келген. Орто мектепти бүткөндөн соң Токмок шаарындагы Кыргыз СССР Маданият агартуу окуу жайына тапшырган. 2023-жылы 3-июнь күнү мезгилсиз дүйнөдөн өткөн. Чынара эжебиздин эскерүү кечесинде Айжаңыл Турду Маматова, Улар Кайназаров, ЭлТР, Ош облусу.